Салам, мен Канат Рыскулов жана бул колдонмо кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери боюнча сабак берген мугалимдерге арналмакчы жана колдонмобуз 3 бөлүктөн турат. Биринчиси, бул бөлүктө мугалимдерге арналган методикалык сунуштар камтылган, экинчиде иштелип чыккан сабактар, ал эми үчүнчүдө окуучулар менен интерактивдүү түрдө сабак өтүүнүн мисалдары. Бул колдонмо менен кантип иштөө керектиги тууралуу кеп кылабыз. Дегенде мугалим биринчи бөлүк менен таанышып алуусу абзел. Бул бөлүм мугалимдерге арналган методикалык сунуштар деп аталып, сабактын программасы, болжолдоо тематикалык планы, күтүлгөн жыйынтыктары, максаттар жана маселелерди камтыйт. Сабактар интерактивдүү методдорду колдонуу менен ачыкталат. Интерактивдүү методдорго мини лекция, дискуссия, группа менен иштөө, актёрдук чеберчиликтерди колдонуу менен кыскача оюн көрсөтүү, кроссворд чечүү жана башка кызыктуу таблицалардын жардамы менен сунушталат. Бул сыяктуу сабактарды иштеп чыгууда критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү башкы максат болуп, сабактарда алынган жөндөмдөрдү жашоодо колдоно билүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Демек, мында окуучу бир гана теориялык билим албастан, аны практика жүзүндө ишке ашырылат. Сунуштарга эч кандай чектөө коюлбайт. Мисалы, мугалим өзүнүн чыгармачылык ой жүгүртүүсүн колдонуп, техникалык мүмкүнчүлүктөргө жараша жана коомдогу болуп жаткан көйгөйлөргө басым жасоо менен окуучунун бул сабакты жакшы өздөштүрүүгө кызыгуусун ойготот. Интерактивдүү методдорду колдонуу мугалимдин мотивациясын жогорулатат. Сабакта заманбап технологиялардын колдонулуусу анын дагы да кенен жана түшүнүктүү болуусуна өлгөтсөт. Пособияны кандай колдонуу керек? Кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери методикасы мамлекеттин макетинде белгиленген принциптерге таянуу менен иштелип чыккан. Бул предметтин мазмуну заманбап өзгөрүүлөргө ылайык экономикалык, саясий, социалдык, коомдук, маданий жана экологиялык чөйрөлөрдү эске алуу менен динамикалуу темпте өзгөрүп жаткан дүйнөдө жаштардын заман муктаждыктарына жооп берет. Сабактын максаты окуучулардын социалдык жеке сапаттарын түзүлүүсүнө шарт түзүп, максатка жетүү, уюштуруучулук, эмгекчилдик, жоопкерчиликтүү жарандык, коммуникативдүүлүк, толеранттуулук жана укуктук деңгээлдерди жогорулатууга жардам берет. Айтылган интерактивдик сунуштар лицей бүтүрүүчүлөрүнүн жашоосуна жана кесиптерине компетенттүүлүк алып келет. Күтүлгөн жыйынтыктар жана көрсөткүчтөр мугалимдерге процесстин багытын көзөмөлдөөгө, натыйжаларын үйрөнүүгө жана мониторинг жүргүзүүгө жардам берет. Программа жана кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери Кыргызстандын бүткүл профессионалдык лицейлеринде сөзсүз түрдө колдонулууга тийиш. Колдонмонун түзүлүшү, жалпы жоболор, предметтин концепциясы, программа, иштелип чыгылган сабактар, сабактарга арналган материалдар, окуучуларга арналган интерактивдик методдор. Негизги темалар профессионалдык лицей бүтүрүүчүлөр үчүн өз тажрыйбасын калыптандыруу, таанып билүү жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган укуктук жана моралдык жүрүм-турум, социалдык компетенцияга жетүүгө жардам берет. Кесиптик лицейлердин бүтүрүүчүлөрү татыктуу жарандар болууга, ийгиликке жетишүүгө, кесиптик жана жеке жашоосуна чоң салымын кошот. Методология. Кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери окуу куралынын мазмуну Кыргыз Республикасынын Конституциясынын мыйзам чыгаруу нормаларын, адам укуктарын жана эркиндиктерин, эл аралык документтерди изилдөө менен түзүлгөн. Окутуунун методдору жана тематикасы укуктук билимдерди тереңдетип, жеке жана социалдык компетенцияны өнүктүрүп, жумушка орношууда, үй-бүлөдө, коомдук, саясий жана экономикалык турмушка активдүү катышууну камсыз кылат. Жалпысынан окутуунун темалары жана методдору критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө, алынган билимди күнүмдүк жана кесиптик турмушта колдонууга багытталган. Мындан тышкары медиа жана маалымат сабаттуулугу боюнча атайын сабактар студенттерге жалган маалыматты так маалыматтан айырмалап кабыл алууга жардам берет. Окутуунун максаттары жана маселелери. Максаттары: жоопкерчиликтүү инсанды жана демократиялык жаранды калыптандыруу, студенттердин алган укуктук билимдерин колдонууга тажрыйбасын калыптандыруу, башкача айтканда, өздөрүнүн жана башка адамдардын жүрүм-турумдарын, иш-аракеттерин мыйзамдарга байланыштырып талдоо. Маселелер:
укуктук маданиятка киришүү жана жарандык жөндөмүн өнүктүрүү, ар кандай турмуштук кырдаалдарга багытталуу жөндөмүн өнүктүрүү, укуктук жана критикалык ой жүгүртүүнүн негизинде чечим кабыл алуу жөндөмүн өнүктүрүү, мыйзамдуу жүрүм-турум тажрыйбасын топтоо, адам укуктарынын баалуулуктарын түзүү жана өз укуктарын коргоо жөндөмдүгү, үй бүлөгө жана коомго баалуулук мамилесин калыптандыруу. Артыкчылыктар: окутуунун практикалык багыты сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрөт, маалыматты талдоо жана укуктун негизинде жооптуу чечим кабыл алуу жөндөмүн пайда кылат, демократиялык жаранды тарбиялоо, ага адам укуктарын урматтоо жана сактоону, күнөмдүк жашоодо өзүнүн укугун коргой билүү чеберчилигин өркүндөтүү. Методология: үйрөтүлүүчү методология интерактивдүү методдорду өзүнө камтыйт, дискуссия, кичинекей топтук жумуштар, кыскача сценаларды моделдештирүү, документтерди жана маалыматтарды анализдөө, маселелерди чечүү, презентацияларды жана ар кандай жашоого керек болгон жөндөмдөрдү үйрөтүүгө жардам берет. Сабактар негизинен гуманитардык илимдер менен байланыштуу болуп, мектептик адам жана коом сабактарын терең үйрөнүү менен укукка киришүү темалары менен байланыштуу болот. Ал эми интерактивдүү сабактар кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери сабактары менен гуманитардык адам жана коом сабактары менен тыгыз байланышта болуп, тарых, адабият, экономика жана башка сабактарга кайрылуу менен терең үйрөтүлөт. Бул ар кандай сабактарга кайрылуу менен укуктук жана социалдык компетенттүүлүктүн эң башка түшүнүктөрүн бул курс аркылуу үйрөнүп алышат. Окуучуларды баалоо предметтин өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болуп, окутулган курсту гана эмес, окуунун жалпы иш-аракеттерин камтыган процесс болуп саналат. Студенттерди баалоодогу усулдар сабактын жана тематиканын контролунда негизделип, практикага багытталган предметтин мүнөзү жана интерактивдүү методдор эске алынып окутулат. Баалоонун формаларына окуучунун жеке жетишкендиктери, окуудагы болгон жалпы иш-аракеттерин баалоо, ошондой эле жазуу түрүндөгү тапшырмаларды сурамжылоо, тесттерлөө кирет. Алынган жөндөмдөр өзүнө өзү баалоо сапаттары, байкоо жүргүзүү, маселелерди чече билүү жана башка методдор аркылуу бааланат. Компетенциялар жана күтүлгөн билим жыйынтыктары. Кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери окутуусу жеке жана коомдук кызыкчылыктарды, укуктук аң сезимди калыптандыруу, студенттердин социалдык компетенцияларын эске алуу менен түзүлөт. Предметтик компетенциялар. Предметтик компетенттүүлүктү жакшыртуу процессиндеги чечиле турчу маселелер жоопкерчиликтүү, эгемендүү инсандын жана анын укуктук маданиятынын калыптанышы менен байланышта. Бул коомдун көп түрдүүлүгүнө болгон баалуулук, адам укуктары жана эркиндиги, жарандык активдүүлүктүн калыптанышына катыштуу. Кесиптик ишмердиктин укуктук негиздерин экиге бөлүп карайбыз: укуктук компетенттүүлүк жана социалдык компетенттүүлүк. Укуктук компетенттүүлүктүн негизинде укуктун нормаларын билген, жоопкерчиликтүү, өз алдынча ишмердүүлүк жүргүзгөн, эмоционалдык жана жүрүм-туруму компетенттүү инсандын калыптануусу жатат. Укуктук компетенттүүлүктүн когнитивдик бөлүгү укук нормалары, адам укуктары жана эркиндиги, аларды коргой билүү механизмдери жана куралдарын көрсөтөт. Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзам чыгаруу жана адам укуктарына байланышкан эл аралык документтерди изилдөө демократиялык баалуулуктарга жана адам укуктарын баалоого жардам берет. Укук жаатындагы билим окуучулардын өз аракеттерин адам укуктары менен салыштыруу жөндөмүн өрчүтөт. Курсту окуу мезгилинде топтолгон тажрыйба укуктук жүрүм-турумду жана адаттарды калыптандырат. Укуктук компетенттүүлүктүн эмоционалдык компоненти укукка Кыргыз Республикасынын Конституциясы, улуттук мыйзам чыгаруучу мекеменин негизинде курулат. Социалдык компетенттүүлүк. Социалдык компетенттүүлүктү тарбиялоодо эң башкысы жалгыз жана өзүнө эмес, коомдук жана мамлекеттик көйгөйлөргө көңүл буруу болуп эсептелинет. Социалдык компетенттүүлүк бул социалдык баалуулуктардын түшүнүгү. Мында когнитивдүүлүк, баалуулуктар жана өзүн алып жүрүү компоненттери камтылат. Когнитивдүүлүк компоненттер мектепте үйрөнгөн жеке, коомдук жана мамлекеттик билимдерди өзүнө камтыйт.
Баалуулук компоненти болсо социалдык баалуулуктарды камтыйт. Өзүн алып жүрүү компоненти ар кандай социалдык учурларда өзүнүн жөндөмдөрүн көргөзө билүү. Мисалга, маданияттуу коом арасында коммуникативдүү жөндөмдөрүн өркүндөтүү, достук мамиле кура билүү жана толеранттык мамиле курганды билүү болуп эсептелинет. Кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери предметтин өзгөчөлүктөрү болуп, окуучунун жеке жоопкерчиликтеринин пайда болуусу менен бирге социалдык көз караштарынын укуктук жөндөмдөрүнө таасирин тийгизет. Эң маанилүүсү болуп, демократиялык жоопкерчиликтин пайда болуусу коомдук жашоого жана жарандык активдүүлүгүндөгү жоопкерчиликтердин пайда болуусуна түрткү берет. Баалоо бул окуучулардын окуу жана таанып билүү ишмердигине байкоо жүргүзүү, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында окуучу жөнүндө маалыматтарды жыйноо, каттоо жана чечмелөө процесси. Баа берүү бул баалоо процесси, иш аракети же ишмердиги, кайтарым байланыштын сапаттык маалыматы. Баа коюу бул окуучулардын окуудагы жетишкендиктеринин санарип, тамга жана башка мүнөздөгү шарттуу формалдуу сандык тойтулушу же символу. Баалоо бул окуучунун жетишкендиктерин аныктоо процесси. Учурдагы түшүнбөгөндү аныктап, күтүлүүчү натыйжага жетүү үчүн кийинки кадамдарды пландаштырууга багытталган. Окуучу ийгиликтерге жетүүгө мугалим мүмкүнчүлүк, шарт чөйрө түзүп берүүгө багытталган. Мындан ары жылса болот же болбойт дегенди аныктоого багытталган. Ар бир окуучунун жеке окуу траекториясын түзүүгө багытталган. Баалоонун түрлөрү: биринчи, диагноздоочу, сабак, тема, билгичтик деңгээлин аныктоо. Экинчи, калыптандыруучу же болбосо формативдик, окуу процессинде ички, кадам сайын ченелүүчү натыйжалар. Үчүнчү, жыйынтыктоочу же болбосо суммативдик, окутуунун натыйжасын аныктоо, сырткы баалоо. Диагноздоочу баалоо бул окуучунун компетенттүүлүгүнүн алгачкы калыптануу деңгээлин аныктоо, окуу жылынын башында же теманы алгач үйрөтүүдө, бөлүмдүн же баптын башындагы биринчи сабакта жүргүзүлөт. Максаты окутула турган предметтин, теманын же бөлүмдөрдүн башталышында окуучулардын окуу үйрөнүү максатына канчалык жакын же алыс экендигин аныктап, тактап алуу. Мугалимдин окуу планына окуучулардын муктаждыгына жооп бергидей же алар туш келген кыйынчылыктардан чыгууга көмөктөшкүдөй оңдоо түзөтүүлөрдү киргизүүсүнө мүмкүндүк берет. Калыптандыруучу баалоо бул окуучунун окуусуна үзгүлтүксүз, максаттуу багытталган байкоо жүргүзүү процесси. Калыптандыруучу байкоо формалдуу эмес, баалоо болуп саналат. Ал критерийлерге ылайык баалоого негизделет да, кайтарым байланышты камсыздайт. Максаты окутуп үйрөнүү процессинде мугалим менен окуучунун ишмердигин оңдоп түзөө. Мугалимге окуучунун окуп үйрөнүү максаттарына жакындоо процессине байкоо жүргүзүүгө, окуучуга өзүнүн билим алуусундагы жоопкерчилигин тереңирээк аңдап сезүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жыйынтыктоочу баалоо белгилүү убакыт аралыгында теманы, бөлүмдү аяктоо учурунда билимдердин, билгичтиктердин жана өнүмдөрдүн калыптаныш деңгээлин аныктоого арналган. Ар түрдүү текшерүүчү иштердин тест, текшерүү иши, лаборатордук изилдөө иши, дил баян, эссе, долбоор, ооз-2 презентация жана башкалардын жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. Текшерүү иштерине коюлуп жүргөн баалар жыйынтыктоочу бааларды коюу үчүн негиз болуп саналат. Максаты белгилүү убакыт аралыгында окуучулардын билимдерди өздөштүрүү, билгичтиктерин жана өнүмдөрүнүн калыптандыруу деңгээлин белгилөө жана алынган натыйжалардын стандарт талаптарына шайкештигин аныктоо. Адам укугу деген эмне? Сабактын максаты когнитивдик, адам укуктарынын тизмесин жана принциптерин аныктоо, адам укуктары тууралуу билимди кеңейтүү жана түшүнүү. Тарбия берүүчү, адам укуктарын сыйлоого, окуучулардын өздөрүнүн жасаган иш аракеттери жана мамилелери үчүн жооптуу болууга, тарбиялоого көмөктөшөт. Өнүктүрүүчү, булактары менен иштөө, адамдын укуктарын жана беделин сыйлоо үчүн аналитикалык ой жүгүртүү жана жүрүм-турум, кошо кайгыра билүү. Баалоо көрсөткүчтөрү,
адамдын укуктарынын тизмесин жазып бере алат. Адам укуктарынын принциптерин айтып бере алат. Адамдын укуктарын айтып бере алат. Адам укуктарынын турмуштан мисалдарын келтире алат. Адам укуктарын сыйлайт. Өзү жасаган иш аракетине жооптуу боло алат. Маалымат булактарынан мисалдарды таба алат. Адамдын укуктарын коргоочу мыйзамдардын беренелеринен мисал келтире алат. Адамдын укугу бузулгандыгы жөнүндө мисалдарды келтирип, мыйзам менен далилдеп бере алат. Адам укугу бузулган мисалдарды угуп, көрүп, кошо кайгыра алат. Мында төмөнкү түшүнүктөр каралат. Жаран, мамлекет, жарандык чечимдерди кабыл алууга катышуу жана башка. Бул тема Кыргыз Республикасынын жараны катары кандай укуктар жана милдеттер бар экендиги тууралуу билимди жогорулатууга жардам берет. Биринчи бөлүмдүн сабактарында жарандардын укуктары жана милдеттери, адам укуктары эркиндиги жана бедели, балдардын укугу, адам укуктарынын жана эркиндигинин теңдиги, дискриминацияга тыюу, адам укуктарын коргоо механизмдери түшүндүрүлөт. Ошондой эле бул сабакта адам эркиндиги тууралуу кеп болот. Адам эркиндиги башка адамдардын укуктары менен чектелип турат. Кайсы укук болбосун, ал милдеттенме менен коштолот. Мисалы, билим алууга укук мамлекет тарабынан колдоого алынып, мектеп куруу, окутуучуларды даярдоо, окуу китептерин басып чыгуу жана башка иш-чаралар жасалуусу жөнүндө. Намыс деген эмне? Универсалдуулук жана тартып алгыс, өз ара байланышта жана өз ара көз каранды, теңдик жана дискриминациясыздык принциптери тууралуу кенен маалымат жазылган. Экинчи бөлүм бир сабактан туруп мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр темасын камтыйт. Бул бөлүмдөн мамлекет көрсөтө турган кызматтар тууралуу билсе болот. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тууралуу эмнелерди билүү керек деген суроо жооп табуу мүмкүнчүлүгү болот. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр кандай иш алып барат жана эмне болгон байланыштары бар деген суроого жооп табууга мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчү бөлүм өзүнө 3 сабакты камтып, үй-бүлө укугу, ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү тармакты өздөштүрүүгө арналган. Бул сабактарда үй-бүлө укугу жана баалуулуктары жөнүндө болуп, биздин өлкөнүн кайсы мыйзамдарын, үй-бүлө деген эмне экенин, анын функциялары жана азыркы коомдогу ролу кандай, үй-бүлө мүчөлөрүнүн кандай укуктары жана милдеттери бар экендигин аныкталышы каралат. Никеге туруунун шарттары жана тартиби, аны токтотуу шарттары менен кимдерге мыйзам аркылуу никеге турууга тыюу салына тургандыгы, нике келишими, ала качуу тууралуу билүүгө мүмкүндүк берет. Үй-бүлөдөгү зомбулук тууралуу бардык маселелерге токтоо жүргүзүлүп, үй-бүлө зомбулугунун кандай түрлөрү бар, анын себептери жана кесепеттери, зомбулук көргөн учурда кайда кайрылуу керек, өзүңдү кантип коргоо керектиги жөнүндө кеп салынат. 4-чү бөлүм 5 сабактын ичинде эмгек укугун жүзөгө ашырууда мыйзамдарды билүү кандай жардам берет? Эмгек келишими деген эмне жана түзүү эрежелери кандай? Эмгек кылган кызматкердин бош жана өз каалоосуна ылайык эс алуу убактысын пайдалануудагы милдеттери, эмгекти коргоо түшүнүгү тууралуу укук жана милдеттердин көз карашы жана эмгекти коргоо деген эмне экендигин талдоо жүргүзүлөт. Ошондой эле миграция мыйзамдарынын жана миграция процесстеринин негиздери тууралуу маалымат камтылган. Кыскача айтканда, эмгекти коргоо, жумуш орну, эмгектин коопсуз шарттары, эмгектин зыяндуу шарттары, иш берүүнүн кызматкердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттери, кызматкердин милдеттери, ички миграция, аргасыз миграция, эмиграция, иммиграция, тышкы эмгек миграциясы тууралуу. 5-чи бөлүм укук бузуулар жана кылмыштар темасына арналат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укук бузуу деген эмне? Ар кандай укук бузуулардын ортосунда кандай айырмачылыктар бар жана алар үчүн кандай жазалар
каралгандыгы тууралуу маалыматты камтыйт. Бөлүм 4 сабактан туруп, биринчиси укук бузуу жана кылмыш түшүнүгү, экинчиси кылмыш жана анын белгилери, үчүнчүсү экстремизм жана анын ачык көрүнүштөрү, төртүнчү коррупция темаларын ачыктайт. Алтынчы бөлүм менчик укугу, интеллектуалдык менчик темаларын ачыктап, менчик укугу деген эмне, менчик ээсинин кандай укуктары жана милдеттери бар, менчиктин формалары жана түрлөрү тууралуу болот. Адегенде негизги түшүнүктөрдү айтып өтсөк, мында жарандын менчик укугу, ээлик кылуу, пайдалануу, тескөө, жалпы менчик укугу. Менчик укугу биздин өлкөдө маанилүү орун ээлейт. Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамында чагылдырылган. Ал менчиктин бардык формаларынын кол тийбестигине кепилдик берет. Жетинчи бөлүм медиа жана маалымат сабаттуулугу. Азыркы биздин жашоо турмуштагы кенен колдонулуп келе жаткан медиадагы ар кандай маалыматтарды өз алдынча иликтөө жүргүзүүнү билүү. Башкача айтканда, медиа жана маалымат сабаттуулугун үйрөнөбүз. Жашообуздун басымдуу бөлүгү интернет тармактарында өтөт. Ал жактагы маалыматтын көптүгүнөн эмне туура жана эмне туура эместигин айырмалай билүү зарыл. Массалык маалымат каражаттарда берилип жаткан маалыматтардын канчалык даражада компетенттүү экендигин аныктоо медиа сабаттуулук деп аталат. Маалыматтын таасири. Медиа жана маалымат сабаттуулугу. Медиа жана факт-чекинг сынчыл көз караштан талдоо. Окуунун жыйынтыктары. Кыргыз Республикасынын жараны катары ар бирибиз жашап жаткан мамлекетибиздеги мыйзамдарды жана жеке укуктарды билүүгө тийишпиз. Айлана чөйрөбүздөгү коом жана коомдогу иштер ар бирибизден жоопкерчиликти талап кылат. Демек, жеке жашообуз гана эмес, социалдык жоопкерчилик да эбегейсиз мааниге ээ. Кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери тематикалык курсу интерактивдик методдорду колдонуу менен айлана чөйрөгө жана жеке жоопкерчиликтерди жана окуучулардын өз кызыкчылыктарын коргоого үйрөтөт. Ошону менен бирге конституциялык укуктарды жана өз милдеттерибизди, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндөгү билимдерибизди билүү, жарандык жоопкерчиликти жана коомго маанилүү иш-аракеттерди жасоого жөндөм түзөт. Эң маанилүү темалардын бири маалыматтык сабаттуулук болуп саналат. Азыркы замандын талабына жараша интернет булактарынын социалдык тармактардын өрчүшүнө байланыштуу. Маалыматтын көптүгүнөн улам коомдо критикалык ой жүгүртүүгө болгон мукташтык жаралды. Кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери тематикалык курсу бир гана адам укуктары жана мамлекеттик мыйзамдарды билүү менен чектелбестен, айлана чөйрөбүздөгү маалыматты иликтөөгө жана коомдук байланыштардагы толеранттуулукту бекемдөөгө арналат.